173 000 tonna нефть добыча кылдык. Бул эми өзүңөр билесиңер, көп жылдан бери мындай көрсөтүчтөр болгон эмес. Быйылкы 22-жылга bundan дагы көп алдыга пландарды койгонбуз, 200 000ден ашыгыраак деп. Ошо планды аткарайлы деп аракет кылып атабыз. Мамлекеттик мүлк фонду койгон тапшырмаларды, бизге бекитип берген планды 8 000 тоннага ашыкча аткарып келатабыз. 21-жылдын 1-кварталында 330 миллион сом таза киреше тапкан болсок, 22-жылдын 1-кварталында 860 миллион сом таза киреше менен чыктык. Бул деген 530 миллион сомго көбүрөөк болду. 1-кварталдын жыйынтыгы менен айлык маяналарды көтөрөбүз деген убада берген элек. Жакшы иштеген болсок, показательдери жакшы болсо 15%га көтөрөбүз деп сыртынан уже силер алдын ала билгенсиңер. Бирок мында кече мен барып, мамлекеттик мүлк фондунун астында, ушул өкмөттүн жогорку кеңештин астында отчет берип, ушул ийгиликтерибизди алар уккандан кийин бизге 20%га уруксат берди. 20%га көтөргөнү. Мына Кудай буйруса апрель айынан баштап 20% надбавка менен зарплатаңарды көтөрдүк. Бирок бул дагы чек эмес. Кудай буйруса мына 2-кварталдын жыйынтыгы менен дагы же зарплатаны көтөрөбүз, болбосо бир премия катары киргизебизби. Но в итоге жылдын аягына чейин минимум 40%га зарплатаны дагы көтөрөбүз. Азыр 20, анан жылдын аягына ушу 9 айлык менен дагы 20% кошуп, Кудай буйруса ушул биздин жумушчуларга стимул кылып, ушул мамлекеттик ишканада ушундай жетишкендиктерди биз мындай иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек да. Эми бул жетишкендиктер, бул менин жетишкендигим эмес, баардыгы ушу рабочийлердин, ушу баардыгы ушул жамааттын биримдикте иштин натыйжасында бул нерге жетип атабыз да. Кандай гана биз жумушчуларга шарт түзбөйлү, кандай гана биз техника же инновационный бир технологияларды киргизбейли, биз азыр ушул 500 000 тоннага жакынкы бир 3-4 жылдын ичинде жетишибиз керек. Эми бул баягы энергия безопасность деген түшүнүк бар. Мына өзүбүзгө мына тарых өзү көрсөттү. Эгерде баягындай ковидке окшогон оорулар же кандайдыр бир конфликттер болуп кеткен учурларда көрүп атабыз, чек аралар жабылып, бардыгы өзү менен өзү болуп, эч кимге жардам бербей калган нерсени мына биз өз башыбыздан өткөрүп атабыз. Ошондой чакырыктарга биз даяр болушубуз керек. Биздин мамлекетибиздин жылдык потреблениясы 1 300 000 тонна. Биз ошону хотя бир 40%-ын Кыргызнефтегаз өзүнө милдеттеме катары алсак, биз ушу мамлекетибизге чоң бир жардам берген болобуз. Биз эми мамлекеттик мүлк фондуна караштуубуз, дивиденд төлөп жүргөнбүз. Эң көп 213 миллион сом дивиденд берген экенбиз буга чейин. Мына быйылкы жылы дагы биздин ушул тапкан кирешебиздин дээрлик көп бөлүгүн алып кете турган бир прогноз кылып иштеп атышкан экен. Бирок аны дагы барып 30%га түшүрүп, 25%дан кем эмес деген мыйзамда өзүнүн неси бар, тартиби бар. Ошого 5% коштурдук дагы 30%-ын азыр биз 650 миллион сом мамлекеттик бюджетке дивиденд катары берип атабыз. 1,5 миллиард сомду биз өзүбүздүн өнүгүүгө, КПКны модернизация кылайлы деп атабыз. Ошону баягы сырттан бирөөдөн займ албастан, кредит албастан, ушу азыр 1,5 миллиард сомду мен азыр Буркан Батыровичке тапшырма бердим. Ошонго тийбестен азыр депозитке банктарга коюп коебуз. Кудай буйруса мына жылдын эсебинен дагы чоң амбициозный биздин пландарыбыз бар. 4 миллиард сомдон кем эмес таза кирешенин үстүнөн иштеп атабыз. Кудай буйруса анга дагы жетебиз. Ошол өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн каражат менен, эч кимден карыз албай, эч кандай ГЧП же болбосо немелерди түзбөстөн, бир инвестор тартпастан эле өзүбүздүн күч менен ошонго Кудай буйруса жетебиз. 2-3 жылдан бери бай дорожный картаны өзүңөр билет элеңер, ПАО Газпромдун инвестиция тартуу боюнча ар кандай сөздөр, ар кандай ушактар болгон. Газпромго өтүп кетет экен, андай болот экен, мындай болот экен деген ал маселелер азыркы күндө повестка днядан алынды. Өлкө башчыбыз бул ишкананын бизге калтыруусун
өзүнүн позициясын, так позициясын билдирди. Эч кандай эч кимге бербей турган болдук. Биз азыр 11 эле лицензиябыз бар. 11 эле лицензияларды азыр биз көбөйтүп, Кыргыз-Нефтегазды монополист кылабыз, Кудай буйруса. Ушул госгеологияда ал жерде дагы жаңы мыйзам ишке кирген, бирок ал жерде бизди учетко алган эмес да, биздин 85% көз доля болуп калдык да биз. 85%. Ал жерде ал мыйзамда 100% көз доля деп жазылып калганда, эгерде 100% мамлекеттик долясы болгон болсо, биз конкурса, биз аукционна алганга уруксат берилген. Анан биз ошол мыйзамга мы не подпадаем под этот закон. Эми азыр биз ошол мыйзамга өзүбүздүн сунушубузду бердик. Отун энергетика комитетинин төрагасы колдоп атат, өкмөт колдоп атат. Кудай буйруса 80%дан жогору деген положенияны киргизебиз. Ошол Кудай буйруса кирип алган болсо, биз дагы ошол мыйзам бизге дагы иштеп калат. Анан биз уже лицензионный площадьтарды, бизге керектүү месторожденияларды биз конкурса уже алып, өзүбүз иштетебиз. Ошол жаңы лицензияларды аукционго кошулуп сатып алып атабыз. Мына жаңы буровой станокту 250 миллион гана алып атабыз. Андан тышкары мына Кудай буйруса эмки жылы жаңы буровойду, ГРП, башка менен ошону жасап атабыз. Мына акыркы жылдары нефтин өсүшү именно гидроразрыв пласта менен, анан кийин бурениянын жаңы бурения скважиналардан жакшы жерден жакшы нефттерди алып, жакшы ГРПга жакшы скважиналар тандалып, жакшы алардан полуфонтанмен иштегени негизинен ошолор бардыгы болуп атат. Эми азыр мына биринчи квартал, экинчи квартал биз только разгон алабыз, Кудай буйруса. Анан 3-4 квартал на полную мощность иштейбиз, Кудай буйруса. Основной биздин добычабыз дагы ошо 3-4 кварталда. Азыр биринчи кварталда Кудайга шүгүр жакшы чыгып беришти. Мына инженерлерибиз, ушу геологторубуз, буравиктерибиз, НГДУ, УТТ дагы өзүнүн ишин мыкты аткарды. Ушинтип ынтымакта эле болсок, Кудай буйруса, саясаттан алыс болойлу, самый главный, ар кандай баягындай левый правый движенияларды азыраак кылып, ар ким өзүбүздүн ишибизди эле кылсак, баары жакшы болот. Ошо силерден сураныч, ушул дисциплинаны сактап, тартипти сактап, кылган ишибизди ак ниет менен, аманатка кыянат кылбай, жакшы иштейли. Калган жагынан биз зарплата жагынан, социалдык муктаждыктарыңарды жана башка маселелерди биз чечебиз.